Жамал Мусаев волейбол жана жеңил атлетика боюнча спорт чебери. Азыркы учурда эки курама команданын тең капитаны. Волейболчулар арасында да Кыргызстандагы эң кымбат оюнчулардын бири. Мен волейбол менен машыкканыма буюрса 8-жыл болот. Ошол 8 жылдан бери волейбол менен бул жакта окуп, азыркы кезге чейин ойноп жүрөм. Азыр Кыргызстан курама командасында ойнойм. Волейбольный клуб РМ командасында. Көпчүлүк көрөрмандарыбыз жеңил атлетика менен волейболдун спорт чебери деген сөзгө түшүнбөй калышы мүмкүн. Эки спорт командалардын бир убакта капитаны кантип болушу мүмкүн деген суроо жаралып жатса керек. Анда анын тарыхы туурасында айта кетели. Жамал волейбол менен машыгып жүрүп, машыктыруучусу алыс чуркап машыгууну сунуш кылганда стадионго чуркаганы барат. Ал жерде жеңил атлетика менен машыгып жүргөн спортчуларга кошулуп, мен да чуркап көрөйүнчү деп чуркап алардан ашып кеткен. Машыктыруучу чуркатып көрсө кайра ашып кетет. Ошол жерден Жамал жагып калат да аны бул спорттун түрү менен алек болуусун сунуш кылат. Волейболду да таштагысы келбеген каарманыбыз азыркы учурда эки спорттун түрү менен тең машыгып, волейбол боюнча Азиянын эң мыкты оюнчусу, жеңил атлетика боюнча Кыргызстанда рекорд койгон. Жеңил атлетика боюнча талантым бар экенин билген эмесмин, чын элечи. Анан кандайдыр бир себептер болуп, ошол жеңил атлетика боюнча дагы машыктыруучу достор менен жолугушуп калып, ошол аркылуу билип машыгып калдым да. Ал эми Жамалдын жана башка көптөгөн оюнчулардын машыктыруучусу, КМШ өлкөлөрүндө ветерандар арасында чемпион Исмат Амиров. Ал жашоосунун көпчүлүк бөлүгүн волейболго арнаган. Мен жашоомдо бир өзгөчө орну бар. Себеби мен волейболду 4-классымдан баштап ойногонмун. Ошондон бери бир гана волейбол менен машыгып келем. Өзүм убагымда жакшы ойногонмун. Азыр машыктыруучу болуп эсептелем. Волейболдун чыныгы каарманы да ушул адам десек жарашар. Керек болсо ал өзү үйлөнүп жаткан күнү да курамы менен чемпионатта ойноп, аларды утуп, анан жолдо унаада келатып кийиниптир. Туугандары, жакындары жубайы болуп, бакыт өргөсүнө күтүп алгандарын айтып келишет. Ошентип баарынан биринчи орунга волейболду койгон каарманыбыз Кыргызстандагы эң көп оюнчусу бар машыктыруучу. 90% мен окушкан болуш керек. Баягы айтып коет го. Агайлардын агайы деп. Ошон үчүн менин окуучуларым агай болуп иштешет, бирок мен даярдап, менде ойноп жүргөн балдар өтө эле көп. Республика боюнча жерлерде, айыл жерлерде иштегендер көп, шаарда иштегендер көп, баары эле. Бирок баары кай жер болбосун ойноп жүрүшөт. Бир гана балдар эмес, кыздардын да командасы бар. Жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Улар деген командабыз бар. Кыздардын лигасында ойнойбуз, дайыма байгелүү орундарга ээлеп. 24 саатты ошол машыгууга бөлүнгөн. Жашоомдо эртең менен сабак берем, сабактан кийин эле саат 1-2ден башталат. Бир 10 болбосо да 8 команда машыктыруучу болуп эсептелем. Анын арасында жамына кечеги аялдар лигасы деп сизде энелер лигасында алардан да бир 2 командам бар. Араларда машыктырам. Деги эле убакыт табылат, эгер каалоом болсо. Баарынан да эң кызыгы волейболдо оюнчу эмес, машыктыруучу да эмес, өзгөчө күйөрман болгон адам бар. Ал Жумагул Сулаев. Кыргызстандын кайсы жерине волейбол боюнча оюндар өткөрүлбөсүн, өзү каалаган командасын колдоп, ошол жердеги башкы көрүүчүлөр да өз тандаган курамга көңүлүн бурдуруп, оюнчуларга дем күч берет. Жөн эле колдоп сүрөбөстөн болгон эмоцияларын сыртка чыгарып, керек болсо бийлеп да жиберет. Мен волейболда болельщик эмес, мен волейболда фанатмын да. Вот РМ командасына бир 5-10 жылдан бери ушунун фанатымын. Мен волейболда жакшы урган адамды көргөндө өзүмү жоготуп коем. Бийлегеними жана кыйкырганымы билбей калам. Ал оюн өтчү жерлерде жөн эле жан өрүп жүрө бербейт. Командалардын демөөрчүлөрү ага акча төлөп берип турушат. Эң көп тапкан акчасын да айтып берди. Эң көп 75 000, анан $700 алдым бир оюнда. Ал бул учурга чейин өзү да волейбол ойноп келген. Аны колдоп берүү үчүн Кыргызстан ичинде эле эмес, чет өлкөлөргө дейре алып кетишет. Россия, Казакстан, Түркменстан. Өзүнүн жүрүм туруму менен элдин маанайын шаңга бөлөгөн Жумагул байкебиз отура калып биздин чыгармачыл топко да ыр арнап жиберди. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Таң Манай программасы.